Бул видео салыштырмалуу узун болот. Бул видеону демейде мен закрытый доступ менен буга чейин Wildberries'тин курсун өткөндөргө гана жиберейин деп жаткам, бирок айтылган кээ бир маалыматтар башкаларга да кызыктуу болуп калат деген ой менен видеону открытый доступка чыгарып атам. Карап көрсөм арадан бир жылдай убакыт өтүптүр. Бул убакыт ичинде ондогон биздин мекендештерибиз бул курсту өтүптүр. Араларынан бул курсту өткөндөрдүн арасынан Wildberries'ке чыгып ийгиликтүү иштеп жаткандар бар, кээ бир себептерге байланыштуу чыкпай калгандар бар, же болбосо Wildberries темасынан так эле алыстап кеткендер бар. Бул видеодун эң негизги максатым ошол буга чейинки менин Wildberries курсун өткөндөр менен мамилени байланышты кайрадан бир жаңыртуу деп айтсам болот. Достор, бул видеодо сиздер менен жакшы бир кабар менен бөлүшөм. Кудайым буйрса биз Wildberries версия 2.0 деген бир курс тарта баштадык. Бул курсту тарткандан эң чоң максат ушул болду. Буга чейинки тартылган курс арадан 1 жыл, 1,5 жыл өткөндөн кийин морально чарчады. Толтура маалыматтар эскирди. Ошондуктан биринчиден жаңыланган маалыматтар, экинчиден деген арадан өткөн бул убакыт ичинде топтолгон тажрыйбалардын баардыгын бириктирип туруп, кайрадан бир курс тарттык. Бул курс албетте сиздерге буга чейинки курсту сатып алгандарга бекер берилет. Сөз учугу келгенде, менин курсумду өтүп, бирок кандайдыр бир себептерден улам Wildberries'ке чыга албай калгандарга айтар бир эки сөзүм бар. Эгерде Wildberries'ке чыгышыңыздарга менин жардам бере ала турган кандайдыр бир маселелер бар болсо, менен байланышыңыздар, мен буюрса колумдан келген жардамды берем. Бирок эгерде Wildberries'ке чыгышыңыздарга финансылык жактан акчаңыздар жетпей же башка бир себептерден улам чыкпай калсаңыздар, анда деген эмнеси болсо дагы Wildberries'ти үйрөнүүнү уланта беришиңиздерди сунуштайм. Ансыз деле Кудайым буйрса бул курс тартыла баштаганда, могу Wildberries версия 2.0 тартыла баштагандан кийин ар бир тартылган видеону курсту алгандардын баарына жиберип турам. Сиздер эринбей видеону көрүп, азыр эми мен по-любому Wildberries'ке чыкпайм да мага эмне кереги бар дебестен үйрөнө бериңиздер. Анткени Wildberries'ке чыкканга акчаңыздар жок болсо, мунун башка бир вариант бар, менеджерлик деген нерсе бар. Wildberries'ти жакшы өздөштүрсөңүздөр, бир жерде ишкерлер бар же какой-то бир компаниялар бар. Бул компаниялар деген Wildberries'ке чыккысы келет, бирок же убактысы жок, же сотрудниктери жок бул тармакты билген. Ошондуктан сиздер бул тармакты өздөштүрсөңүздөр, бир кесип ээси болуп каласыздар. Эмнеси болгон чакта деле күн өткөн сайын, жыл өткөн сайын Wildberries'тин актуалдуулугу бир гана өсөт. Ошондуктан Wildberries'ти өздөштүрсөңүздөр, бул сиздерге эмнеси болгондо дагы пайдасы тиет. Сиздер менен бөлүшкүм келген дагы бир маселе, бул Telegram группа. Буюрса биз 1-2 күндүн ичинде буга чейинки Wildberries'тин курсуну сатып алгандардын арасында бир закрытый Telegram группа ачабыз. Бул группада Wildberries менен байланыштуу актуалдуу темалардын баардыгы талкууланып, биз деген колдон келишинче максимально Wildberries'те кандайдыр бир өзгөрүү болду, биз аны деген ошол күнү же эң кыска убакыттын ичинде биле тургандай, үйрөнө тургандай болушубуз керек. Албетте бул Telegram группага курсту сатып алгандар жана мындан кийин сатып ала тургандар гана кошулат, закрытый группа болот. Биз сиздер менен байланышабыз буюрса. WhatsApp аркылуу байланышабыз, ошондуктан WhatsApp аркылуу байланышканда сиздер бизге Telegram ссылкаңыздарды берсеңиздер, сиздер дагы кошуп коебуз. Курс менен байланыштуу сиздер менен талкуулай турган бир-эки маселе ушул туугандар. Буюрса бүгүн кечинде же эртең курстун видеолору тартыла баштайт. Менин мындай бир сунушум бар. Курстун видеолорунун баардыгынын тартылып бүтүшүн күтө турбай эле, биз деген кайсы видеолор даяр болду, ошолорду сиздерге жанакы Telegramдагы закрытый группага жиберем. Ал жактан видеолорду көрөсүздөр. Түшүнбөгөн жерлериңиздер бар болсо, түз эфир учурунда менен сурасаңыздар, ысыгында суроолорду деген талкуулап, дальше кете берсек деген оюм бар да. Мисалы, бүгүн сертификаттар жөнүндө видео тартыла турган болсо, сертификаттар боюнча сиздердин кошумча алымчаңыздар бардыр, же болбосо сиздердин түшүнбөгөн жериңиздер бардыр. Аларды деген түз эфирде сиздер мага сурайсыздар, мен колумдан келишинче жооп берем. Балким менин деле билбеген кээ бир моменттерим болуп калышы мүмкүн. Аларды деген ортого коюп, изилдеп, тактап, кайра эле жанакы закрытый Telegram группада сиздерге билдирем. Бул слайд-шоудо Кытайдан товар алып келүү деп жазылып турат, бирок бул тема менен айтып келген негизги нерсе ушул туугандар. Буга чейинки курста кээ бир өксүк темалар бар болчу. Мисалы, ниша тандоо, товар тандоо боюнча толук кандуу маалымат жок болчу, бирок бул курста Wildberries версия 2.0 деген курста эң көп каалаган нерселердин бирөөсү, бул курс деген Wildberries'ке чыгам деген адам, койт бул адам деген Wildberries боюнча такыр маалыматы жок болсо деле, Wildberries'ке чыгам деген адамга толук кандуу, Адан Яга чейин жетиштүү маалыматты камсыздап бере ала турган курс болушуну көздөп жатам. Кудайым буйрса ошондой болот. Assistant акыркы 6 айдан бери менин уйкусуз түндөрүмдүн күнөөкөрү болгон программа. Бул программаны өзүбүз акыркы жарым жылдан бери жазып келатабыз. Программанын негизги аткарган функциясы бул Wildberries'ке чыгам деген адамдардын туура прибыльный товар тандашына жардам берген аналитикалык программа. Кудайым буйрса буга чейин курсту сатып алгандарга белгилүү бир мөөнөткө белек түрүндө беребиз. Анын жанында
Мындан кийин курсту сатып ала тургандарга деле белгилүү периодторго курстун ар кандай пакеттери болот, ошол пакеттерге жараша ар кандай мөөнөттөргө берилет. Жана айтып өткөндөй, менин каалаганым бул курс деген Wildberries версия 2.0 толук кандуу Wildberriesке чыга турган адамга жетиштүү маалыматтарды камтыган бир программа болсун деп каалап атам. Курсту алат, үйрөнөт, программаны колдонот, товар тандайт, Wildberriesке чыгат, продажа кылат дегендей. Достор, Wildberries версия 2.0 курсунда өзгөчө көңүл бурула турган темалардын бирөөсү бул деген товар Wildberries'in сайтынан чыккандан кийинки эң чоң көйгөй продажа маселеси. Ошондуктан бул курста биз буюрса выкуп маселесини, отзыв маселесини жана SEO оптимизация маселесин карайбыз. Анткени бир чети карап көргөндө Wildberries'ке чыгыш өтө деле чоң проблема эмес. Бир чети карап көргөндө, анткени товарды алдың, штрих-кодду чаптадың, фотосессиясын кылдың, карго компанияларга бердиң, алар Москвага алып барды, ал жактан fulfillment компаниялар Wildberries'ке киргизип берет. Бирок товар чыккандан кийин эмне болот маселеси эң чоң көйгөй. Итак эле кыргыздардан болсун, же болбосо деги эле баардык сатуучулардын статистикасын карап көргөндө Wildberries'ке чыккан сатуучулардын бир бөлүгү, болгондо да олуттуу бир бөлүгү чыгышка чыгып алып, бирок сата албагандыгы үчүн Wildberries'ке кайра чыгып кетишет. Менин каалаганым биздин курс аркылуу Wildberries'ке чыккандар чыккандан кийин деле толук кандуу өзүнүн бизнесин куруп, продажалары жакшы болуп, алдыга жылып кетсин. Ошондуктан бул темага өзүнчө бир көңүл бурабыз. Анын жанында жанакы эле айтып өткөн закрытый Telegram группада деген бири-бирибизге дагы жардам беребиз. Мен моундай кылып туруп отзыв жазып атам, мен моундай кылып туруп сатып атам, менин моундай бир методум ишке жарады деген сыяктуу. Мен аябай ишенем, жамаатта күч бар, жамаатта берекет бар. Бирибиздин билбегенибизди бирибиз толуктасак, бирибиздин билбегенибизди бирибиз айтсак, баардыгыбыз бул нерседен пайда көрөбүз. Ошондуктан Telegram группага кошулгандардан дагы алдын ала сурамчым, группага киргенден кийин жөн эле тотойуп отура бербей, бул жерден үйрөнгөндөрүбүздү, билгендерибизди бири-бирибиз менен бөлүшө тургандай болсок, баарыбыз үчүн пайдалуу болот деп айтар элем. Менин колумда буга чейинки курсту сатып алгандардын баарынын телефон номерлери, аты жөнү баардыгы бар. Бирок, друг, 1000 вариант, 100 000 вариант. Эгерде сиздер менен байланышпай калсам, сиздер деген бул видеону көрүп, мен деле Алинин, Мистер Ленин видеосун сатып алдым эле, курсун сатып алдым эле десеңиздер, анда мени менен байланышыңыздар, такташалы. Андан кийин мен сиздерди жанакы айткан Telegram группага кошоюн. Анткени менин максатым ошол Telegram группа менен Кыргызстандагы эң чоң, эң активдүү Wildberries'теги сатуучулардын бир коомун түзүш. Бул коомдон Telegram группадагы баардыгы пайдаланат деген терең ишеничим бар.